5 каналдын түз эфиринде Шаардыктар программасы, студияда Гүлзат Иманова. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Борбор калаадагы транспорт маселесин талкуу кылмакчыбыз. Транспорт маселесиндеги көйгөйлөр, аны чечүү жолдору жана башка орчундуу актуалдуу темаларды бүгүн биз студияда талкуулайлык деп конокторубузду чакырганбыз. Студияда конокто Балбаев Мырзабек, Бишкек мэриясынын коомдук транспортты пландоо бөлүмүнүн башкы адиси. Саламатсызбы, Мырзабек беке? Саламатсызбы. Жана Турдугулов Максат, ушул мэриянын Бишкек мэриясынын транспорт башкармалыгынын бөлүм башчысы. Саламатсыздар. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Эми бүгүн Мырзабек байке ошол Борбор калаабыздагы эң эле бирден бир актуалдуу, бирден бир көйгөйлүү маселени талкуу кылалык деп сиздерди чакырып отурабыз. Анан ушул биринчи эле суроо Максат байке сизге. Баарыбыз билгендей 15-сентябрда жаңы окуу жылы башталып, ошондон бери ушул транспорттун, коомдук транспорттун жетишсиздигин шаардыктарыбыз өтө сезип жаткандай да. Ушул боюнча бир жалпы маалымат айтып кетсеңиз, азыр бүгүнкү күндө Бишкек шаарында канча коомдук транспорт күнүгө каттамга чыгып жатат? Бүгүнкү күндө жумушка линияга 87 муниципалдык автобустар чыгып атат. 130 муниципалдык троллейбустар чыгып атат. Андан тышкары 93 жеке менчик автобустар чыгып атат. Булар менен бирге 1500 жеке менчик кичи автобустар чыгып атат. Ошо 1500 деп мэрия маалымат айтып жатат, бирок чынында 1500 чыккан жок. Ашып кетсе 600-700 эле кичи автобустар линияга чыгып жатат деген дагы кептер айтылып жатат да. Бул маалымат эртең мененки саат 7деги маалыматты айтып атабыз. Анткени автобустар, кичи автобустар эртең менен саат 6-тан баштап линияга чыгып баштайт. Ошол маалда саат 7де биринчи чыгуу боюнча бизге диспетчерлерден ордунан маалымат келет. Бул саат 7ге бир 750-720 кичи автобустар чыгып калат да. Демек бул так маалымат. Ошол мэриянын маалыматына ишенсе болот экен да. Күндүн аягына чейин, эми түшкө чейин так толук чыккан маалымат келет ошол диспетчерлерден. Ошондо бир күндүк чыгуу боюнча 1500гө жетип калат кичи автобустардын саны. Жакшы, рахмат. Биз болсо көрөрмандарыбызга эскерте кетелик. Адаттагыдай эле студияда түз телефон чалбарыбыз иштейт. 0312-59-27 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709-92-10-20. Эгерде бүгүнкү темабызга байланышкан суроолоруңуздар бар болсо, биз түз эфирде конокторубузга узатканга даярбыз. Мырзабек байке, эми сиз ушул коомдук транспорт башкармалыгында атайын ошо коомдук транспорттарды пландоо бөлүмүнүн башкы адиси экенсиз. Айтып кетсеңиз, ушул эле көйгөй боюнча азыркы учурда сиздердин башкармалык тарабынан ошол шаардыктарга жаңы кандай каттамдар иштелип чыгып жатат? Жакынкы арада кайсыл каттамдарды күтсө болот жана кайсы көчөлөр боюнча жүрөт алар? Бүгүнкү күндө 11 автобустук каттам бар, чиймеси бар, 11 троллейбустуку бар. Жаңы? Жок, бул барлары. Анан жанагы жеке менчик микроавтобустардын каттамы дагы 101 каттам бар. Анан могу келип аткан автобустарга биз өз пландап, кайсыл жерде керек болсо ошол элдин суроолорун баягы канаттырыш үчүн чиймелерди чийип атабыз. Негизи могу кичи автобус келбеди, жаңы ошолорго биз 16 схема даярдаганбыз. Башка бир 350-320 автобуска ылайыкташтырып. Азыр 5 иштеп жатат. Эмки жумада да бир 2 чиймен менен каттам менен буюрса иштешет. Ушундай пландарыбыз бар. Эгерде чоң автобус, көп орундуу автобус келип калса, ага 32 схема даярдап койдук, чиймесин даярдап койдук. Анан келгенден баштап ошону жибергенге, баягы жолго чыгарганга даярбыз да. Пландар ушундай. Ушу жаңы автобустар демекчи, эко эл ташуу ишканасы менен түзүлгөн келишим негизинде жаңы автобустар келет деп шаардыктар абдан үмүттөндү эле. Ошондо мындай коомдук транспорттун жетишсиздиги чечилет депчи. Бирок баары бир бул көйгөй дагы эле коч бойдон турат да. Ушул келишим негизинде учурда бүгүнкү күнгө карата канча автобус келди жана жакын арада канча автобус келет, ошол боюнча да маалымат айта кетсеңиз. Маалымат боюнча 150 автобус бар. Анын ичинен
90дай азыр жолго чыгып атышат. Калганы туруп турушат, баягы айдоочулардын жетпестигинен. Анан алар ушул эле фирма өздөрү переподготовка кылып атат да. Айдоочулар шопурлорун жетпей атат азыр. Ошондой. Бул ушул жаңы автобустардын канчасы мындай бизде билебиз да жаңы конуштар абдан көп. Жана транспорт маселеси, транспорт көйгөйү ушул жаңы конуштарда бул борбордук бөлүккө караганда абдан эле курч да. Ушул жаңы конуштарга канчалык деңгээлде ушул жерде каттамдар берилди, маани берилди? Биздин шаардын тегерегинде 50ге жакын конуш бар. Биз 38-ин тейлейбиз. Калганы болсо жанагы жанынан жакын жерден өткөн жерден каттамдар менен колдонушат. Могу автобустарды эми биз өзүбүз планыбызда бар. Центрден алалы деген оюбуз